Майрам алдында аймактарга жол кирени ашыкча кантип төлөбөй койсо болот? Жаңы жыл алдында каладагы көпчүлүк студенттер, окуучулар, ошондой эле шаар тургундары айыл аймактарга жол тартат. Жүргүнчүнүн саны көп болгондуктан айрым айдоочулар бааны көтөрүп жибергендигине өзүбүз дагы күбө болуп келебиз. Бирок бул жолу жаңы жыл алдында автобекеттердеги айдоочуларга жол кирени өз алдынча көтөрүүгө жол берилбейт. Эгерде сиз дагы айдоочу жол киренин баасын кымбаттатып жатканына күбө болсоңуз, бул кызматкерлерге кабар берсеңиз тийиштүү чаралар көрүлөт. Ошондой эле сиз бара турчу жерге канча жол кире кетерин, тактап айтканда өкмөт бекитип берген бааны билип алганыңыз жакшы. Бишкектен Каракол шаарына түндүк жак менен барсаңыз, жол кире 500 сом. Ал эми түштүк жагы менен жол жүрө турган болсоңуз, 40 сом кошуп 540 сом төлөйсүз. Бишкек Нарын жолу 400 сом, Бишкек Ат башы 450 сом, Бишкек Талас 350 сомду түзөт. Бул Ак жол чыгыш автобекетинин бекиткен баалары. Ал эми Кыргыз автобекети бекиткен баалар төмөндөгүдөй. А сиз аймактарга майрам алдында жол тартаарда канча акча төлөгөнсүз? Комментарийге жаза кетиңиз.